Түркалиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби башталгыч класс мугалими Өскөнбаева Кымбат Ишембаевна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар кандай? Жакшыбы? Анда эмесе балдарым, аралыктан окутуу боюнча дистанттык форматтагы онлайн сабактарыбызды баштадык. Бүгүн биз балдарым адай окуу сабагынын жаңы, абдан жакшы чыгарма менен таанышабыз. Анда эмесе китебиңердин 9-бетин ачып, сабагыбыздын темасын окуйлук. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туулган жер. Мына балдар, туулган жер жөнүндө силер кенен билесиңер. Ал эми бул чыгарма кандай экен мен менен биргеликте чогуу, көркөмдүү кылып, колуңарды сөөмөй менен биргеликте кошо окуп чыгалы. Анда эмесе кунт коюп угуп тургула. Туулган жер. Калтылдак көпүрөдөн өткөн соң солго бурулдук да улам өр тарта жээктеп жүрүп кеттик. Кара суу буркар шаркан гүрүлдөп жатат. Туш тарап жыш токой. Ой, ак жол! Карачы! Тилеген аке, ак жол! Сатыкул жадырап жайнап, мен бул жерди биринчи жолу көрүп отургансып, колу менен жаңсап коюп божурай берди. Тигине, биздин там. Меңбай абамдын тамы. Нуркулдардан тамы. Ой, дагы эле турган турбайбы? Тилеген аке, бизчи? Нуркул экөөбүз тетиги жерде ойноп жүрчү элек. Дүмбүл бышырып жечү элек. Нуркул азыр да бардыр, деп койдум мен. Бирок жүгөрү чабыкка эмеле кирди да, дүмбүл жок. Билем, деди Сатыкул. Биз Нуркул экөөбүз жазында кайырмак салчу элек да. Ой, ошондочу, Тилеген аке, чоң балык илинткенбиз. Анан түштө сууга өзүбүз балык болуп ойногондочу. Ой, анда тим эле сонун болчу да. Иреттүү бактарак, жээгинде ак тал менен мырза терек кырка толгон, желге ыргалган көк камышы мол арыктар. Кертилип тилкеленген огороддор, өйдө ылдый кеткен ийри буйру жолдор, камыш чатырлуу тепирейген актамдар. Жүрөгүндө сагынычы бар баланын көзүнөн өз энесинин көзүндөй жылуу, сыйлуу көрүнүп кетти. Сатыкулдун жүзү ушунчалык жадырады. Көздөрү бажырайып, кирпиги кылгырып шаттык төктү. Ал мойнун созо улам обдула берип, ак жол үстүнө кыдырата көз жүгүртүп, канаты болсо туулган жердин үстүнөн 100 мерте, 1000 мерте чабыркайланып чыкчудай. Ошондо да жарпы жазылбачудай, сагынычы басылбачудай. Муну байкап отуруп, менин оюм он талаа болду. Сатыш, айылды сагындыңбы? Деп сурадым. Бала дагы эле ак жол тараптан көзүн албай акырын гана башын ийкегиледи. Апамды ак жолго кетели десем, болбойт. Күзүндө дейт. Жүрө берет. А мен ыйлачу элем. Ошондочу, Тилеген аке. Ошондо минтип ырдагам. Ырдап берейинби? Кана, ырдачы, Сатыш. Адырга чыккан жекенмин, аргымак минер бекенмин, аргымак озун чойдуруп, ой, айлыма качан кетемин. Капталга чыккан жекенмин, караны минер бекенмин, каранын озун чойдуруп, ой, калкыма качан кетемин. Жүрөгүм элжиреп кетти. Баланы так көтөрүп ала коюп, бешенесинен өп жибердим.
тели тең тушуун, агайын тууганын, киндик каны тамган ата журтун учуп күйүп самайт. Мындай тестиер бала баралына жетсе, бармак басым бир айыл эмес, мүлдө кыргызга пайдасы тийген, керегине жараган бир азамат чыгып жүрбөсүн. Бир аздан кийин ырыскы жутту өз туулган айылыбыз Ак Жолобузга кирип бардык. Мына балдар, чыгарма силерге жактыбы? Мага да абдан жакты. Бул чыгарманын автору кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков атабыз чыгарган. Анда эмесе балдарым, сөздүк ишке көңүл бөлөлү. Жекен. Бул өсүмдүктүн аты. Мүлдө деген сөз бүткүл. Демек, бүткүл деген сөздү мүлдө деп айтылат экен. Андан кийин балдарым, бул чыгармадагы суроолорду жообун табалы. Мына ушул жоопторду силер үйгө тапшырма катары берем. Чыгармадан таап, мага ооз-2 айтып бересиңер. Жана бул чыгарманы мүнөтүнө окуп, мага видеодон тартып кетиресиңер. Сатыкул туулган айылын көргөндө кандай абалда болду? Ошол жерин чыгармадан таап, үн чыгарып көрүп да окугула. Карагылачы, ошо кичинекей бала кандай гана айылын сагынган, Силер дагы бир аз убакытка өз айылыңардан башка жерге барып келсеңер, өз айылыңардын, туулуп өскөн айылыңардын кандай гана силерге ыйык жана кымбат экенин билесиңер. Экинчи суроо. Бала эмнелерди эстеди? Ал ушул кезге чейин каякта жүрдү деп ойлойсуңар? Андан кийин үчүнчү суроо. Туулган жерин сагынган баланын ырынын маанисин кандай түшүндүңөр? Төртүнчү суроо. Силер да алыс бир жакка барганда, туулган айылыңарды сагынган учурларыңар болду беле? Сүйлөп бергиле. Мына ушуларды мен силерди видеодон көргүм келет. Ушул суроолорго жоопторду. Андан кийин балдарым, ар бир чыгарманын аяк жагындагы макалдарды эсибизден чыгарбайбыз. Макалдар бизге абдан керек. Сөз байлыгыбызды өстүрүү үчүн, өзүбүздүн тарбиялоо үчүн дагы тарбиялык мааниси абдан зор. Ошондуктан макалды такыр унутпайлы. Ар кимдин туулган жери өзүнө ыйык. Туулган жердин топурагы алтын. Карагылачы, кандай гана кыргыздын көөнөрбөс нарк дөөлөттөрүнүн бири болгон макал лакаптар. Ар кимдин туулган жери өзүнө ыйык. Туура балдар, Ар кимибиз үчүн туулуп өскөн чолпон, шаар, каракол, ар кимибиздин туулган жерибиз өзүбүз үчүн эмне абдан ыйык, балдарым. Анда эмесе бул чыгарманы окуп, мен берген суроолорго жооп берип, жана 1 мүнөттө канча сөз окуганыңарды видео аркылуу мага салып койгула. Сак саламатта болгула, менин сүйүктүү окуучуларым.